Өткөн жумада Жогорку Кеңештин ушул жыйындар залында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылына юбилейине карата илимий конференция болуп өттү. Бул конференцияда биздин коллегаларыбыз, анын ичинде белгилеп кетчү нерсе Каныбек Капашев, Иманалиев дагы жакшы улуу сөздөр менен жакшы жогорку деңгээлде өткөзүп, ар бир биздин ошо конференцияны уккан жарандарыбыздын жүрөгүнө Чыңгыз Айтматов ким экенин жеткизип бере алышты. Ушундан улам жер-жерлерде, аймактарда ушул конференциянын өткөнүнө ыраазычылыгын билдирип, бардыгы рахматтарын айтып отурушат. Ушуну уюштурган биздин төрагабыз Дастан Жумабековго дагы мен ыраазычылыгымды билдирип койот элем. Ушундан улам менде сунуш пайда болду. Мына 12 декабрда улуу жазуучунун туулган күнү болот. Ушул күнгө биз жарамай калды. Биз Жогорку Кеңештен ушул күндү Айтматовду угуу күнү деп белгилеп кетсек, ушул күнгө карата мына өлкөбүздө 50ден ашык окуу-жайлар бар. Баарын ошол жерден, жерлерден баарын чогултуп, конкурс кылып, чыган жаштарды, чыган агай эжекелерибизди тандап келип, ушул борбордук трибунадан убакыт берсек, андан сырткары Айтматовго таанууга өз салымын кошкон башка дагы жарандарыбызды алып келип, угуп, кызуу талкуу кылсак, биздин Жогорку Кеңештин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго болгон чоң белегибиз болуп калат эле. Ушул жылда 12 декабрда Айтматовду угуу күнү кылып белгилеп, жылда Жогорку Кеңеште ушундай темирлик өткөзсөк, биз жакшы иш кылган болот элек деп мен жаңылбайт элем.